Баткен районунун аймагындагы мектептерге жашы жетелик өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун жана зордук зомбулуктун алдын алууга карата Баткен районунун прокуратурасынын демилгеси менен масштабтуу жыйын өткөрүлдү. Ага район акиминин орун басары баштаган укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана ата-энелер ошондой эле мектеп жамааты катышты. Кенен кезектеги материалда. Баткен районунун аймагындагы мектептерде жашы жете элек өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун, зордук зомбулуктун алдын алууга карата Баткен районунун прокуратурасынын демилгеси менен 500 адамдын катышуусунда масштабтуу жыйын өткөрүлдү. Жыйын талкуу иретинде өткөрүлүп, өспүрүмдөргө, ата-энелерге зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү иш-чара ата-энелер менен мугалимдин ортосундагы тыгыз байланыш жөнүндө болду. Бүгүнкү иш-чара ата-эне менен мугалимге дагы өтө керек. Себеби зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча болду, баланы туура келечекке тарбиялоо боюнча болду. Мугалимдерден укукту алып койгон үчүн балдар көбүнчө эле мугалимдерге кулак салбайт да. Анан ошого байланыштуу ата-эне менен мугалимдин эмеси келишпей жатат да, пикирлери көп. Ата-энелер түшүнбөй жатат да мугалимдерди. Укукту мугалимдерге бериш керек. Мамлекеттин жана прогрессивдүү иш-аракеттин өнүгүп турган маалына туш келген учурда биз ар тараптуу балдарыбызды ар кандай нерседен коргоп калууга аракет кылышыбыз керек. Аталган жыйынга окуучулар дагы активдүү катышып, жыйындын темасына ылайык видео жана сахналык көрүнүштөр коюлду. Андан сырткары прокуратура өкүлдөрү тарабынан зордук зомбулуктун кесепети боюнча баяндалды. Ошондой эле кылмыш жаза кодексинин талаптарына ылайык жаш өспүрүмдөр кылмыш жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүндүгү боюнча да эскертилди. Бүгүнкү жыйындын темасы жаш жетелектер арасында кылмыштуулуктун, зордук зомбулуктун алдын алуу жана болтурбоо. Аталган жыйын мурунку жыйындарга салыштырмалуу өзгөчөлөнүп онлайн жана офлайн форматында өткөрүлдү. Жыйынга 500дөн ашык окуучулар жана ата-энелер катышты. Жыйында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин талаптарына ылайык каралган жоопкерчиликтер боюнча баса белгиленди. Кылмыштын алдын алуу боюнча жалпы жыйында талкууланды. Аталган иш-чара Баткен райондук прокуратурасы тарабынан байма-бай өткөрүлүп келүүдө. Статистикалык маалыматка караганда Баткен шаары жана районунун аймагында 2023 жылдын 12 айында балдарга карата 11 кылмыш иши, ал эми балдар тарабынан 22 кылмыш иши катталган. Бул көйгөй балдар арасында укук бузуулардын алдын алуу маселесин күнү-түнү көзөмөлдөө зарыл экендигинен кабар берет. Ал эми ушундай эле профилактикалык жыйындар прокуратура тарабынан байма-бай өткөрүлүп, жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту алдын алууга болгон аракеттер тынымсыз жүргүзүлүүдө. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламет Абдуманап уулу, жаңылыктар.